коллегалар колдойбуз, бул жакшы мыйзам экен. Чоң рахмат. Рахмат, сөз депутат Масалиевска Капсаматовичте. Рахмат. Назира Токташевна, сиз же мыйзамды жакшы даярданбай келдиңиз, же түшүнбөй атасыз суроого, макул деп атасыз. Мына мен кесиптешим Зиядин Исламович суроо бергенде, сиз макул дедиңиз. Пенсияга чыкканда 63-кө чыксын, андан кийин ошонун кызматтан кетсин деп макул деп атасыз. Кайталап коюңуз, сиз макул ошого. Жакшы сунуш деп айттыңыз го? Ова, мындай эффективдүү жаңы кадрларды алып келиш үчүн бул жагынан караганда жакшы сунуш болуп атат. Бирок мыйзамды карашыбыз керек да. Эгерде пенсияга чыгаар менен биз жумуштан, ошон үчүн мен айттым да, Исхак Абсаматович, мен айттым, муну иштеп ойлонуп көрөлү, укукчулар эмне дейт экен. Эгерде мыйзам бузуу жок болсо, анда киргизгенге аракет кылабыз. Эгер мыйзамды бузуп атсак, анда киргизе албайбыз го деп айттым да. Иштеп көрөлү дедим. Сиздин алдыңызда, менин алдымда ошол мыйзам долбоор турат. Эгер жазсак жазып коебуз, сиз макул болсоңуз. Бирок канчалык туура болот бул? Биздин долбоордо 65 жаш деп биз алып келдик да. Бул жерден сунуш 65, 68 эмес, 70 эмес. Эмне себептен 65? Эмгек кодексинде буга чейин эле билим берүү жогорку окуу жайлардын ректорлору, проректорлору, жанагы башкаруу адамдар, жетекчилерге 65 жаш чек бар экен да. Силер тизмесин кеңейттиңер, туурабы? Биз болгону ошо тизмесин кеңейтип, школьный, средний профессиональный ошону кошуп атасыңар. Ооба. 63 жаш деп бияктан сунуш чыкты. Биз ошону иштеп көрөлү деп атабыз да. Дароо макул болгон жокпуз. Ойлонуп көрөлү деп. Ошондуктан так айттыңыз да. Мен макулмун, жакшы сунушуңуз деп айтканды токтотуңуз сондай. Жок. Эгерде мыйзам иштеп жаткан мыйзамда талабы 65 болсо, анда сиз ошондой турушуңуз керек да. Бизди адаштырбаңыз деп жатыр. Ишене алабыз да, сизге таянып эртең айтабыз да. Бирок мен мисалы үчүн жанагы жашы жеткен зав кафедра же айрыкча мисал айтайын. Металип Мамытов академигибиз 70-тен ашты да, заведующий кафедрой. Ошондуктан аларга чек койгон кандай болот мен билбейм. Ал бир сабак берип үйрөткөн туура эле болот го менимче. Ошондуктан Конституциялык палатанын чечими андай чектөөгө мүмкүн эмес десе, аны аткарыш керек да. Анан жана мектепте бүгүнкү күндө директорлор кантип дайындалат? Буйрук мененби, контракт мененби же кандай? Директорларга ушул убакка чейин конкурс жок. Ошон үчүн азыр билим берүү жана илим министрлигинде ошо директорлорду дагы конкурстук негизде дайындаш үчүн ошо дагы бир мыйзам долбоору даярдалып жатат да. Ал жерде критерийлер менен өзүнүн ошо ар бир мектепти өнүктүрүү үчүн кандай программа, концепциясы бар деп. Буга чейин эми бул жергиликтүү билим берүү органдары аркылуу эле дайындалып жатат да. Сиз эмне ойлоп атасыз, конкурс болсо эле маселе чечилип калабы? Эми дароо чечилбесе дагы бул комплекстүү иш-чараларды көрсөк, ошондо конкурсту ким өткөрөт? Билим берүү министрлиги өткөрөбү? Ооба. Же шаардык мэриясы өткөрөбү? Биз ошону азыр иштеп жатабыз дагы, эффективдүүлүгүн кандайча жанагы ачык критерийлерге жооп берген, анын программасы талкууланган, анан ушундай баа алган гана директорлор конкурстан өтүп анан иштеш керек деп жатабыз да. Бул жерде жанагындай же таанышы, же бир башка коррупцияга жол берилбеген механизмдерди издеп жатабыз азыр. Анан сиздер жакында маалымат массалык каражаттарда ротация жөнүндө маселе көтөргөнсүңөр. Ушул ишке аша башпайбы? Жакшы иштеп жаткан мектептин жетекчисине башка шарты начарыраак мектепке жөнөтүп иштетсек болобу? Ал ошол жакта көтөрөт да. Ротацияга эми мамиле сиз айткандай туптуура, Исхак Абсаматович, жакшы иштеп жаткан жетекчи ооба, ал башка жерден дагы барып ал мектепти көтөрөт. Бул жагынан туура. Ал эми практикада начар иштеп жаткан жетекчи ал башка жакка барса деле ал жактан көтөрбөйт жумушту. Аны айдагыла жумуштан жаман иштегенде. Ооба.
ротация кылып мыкты адистерди алмаштырыш керек ордуна. Рахмат.